Аялдын мойнундагы эң баалуу мончок бул анын баласынын артылган колдору. Ал эми дүйнөдөгү эң бир жыттуу жыт бул албетте сүт даамданган наристенин жыты эмеспи. Ар бир үй бүлөдө баланын күлкүсү угулуп жаңырып турсун. Эгерде кандайдыр бир себептер менен балалуу боло албай жүрсөңүздөр, албетте буга дагы 21 кылымдын мүмкүнчүлүктөрү бар. Медицина күндөн күнгө өнүгүп жатат. Анықтан біз бүгін сіздер менен балалуу болуунун мүмкүнчүлүктөрү тууралуу сүйлөшөбүз. Анықтан биз менен болуңуздар. Саламатсыздарбы? Эфирде аялдар ааламы Арузат көрсөтүүсү. Сиздер менен мен Бекибаева Айнура жана бул лайфхактар зонасында Медина Русланбек иштеп жатат. Эфирде үй бүлөлүк Арузат көрсөтүүсү. Бактылуу аял коомду гүлдөтөт. Ал эми аял үчүн бакыттын башаты албетте наристе эмеспи. Бирок көптөгөн үй бүлөлөр, мына биз канча бир убакыттан бери бул тууралуу дагы, бул көйгөй тууралуу да сүйлөшүп келебиз. Көптөгөн үй бүлөлөр кандайдыр бир себептер менен бала жытына зар болуп келишет. Анклайф экоклиникасынын негиздөөчүсү Жихангир Чакыжы мырза бүгүн бизде конокто. Ошондой эле клиниканын менеджери Чипаева Акылай жана ошондой эле биз көптөн бери айтып жаткан конкурстун катышуучусу Алтынай айым бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Биздин студияга кош келипсиздер. Кош болуп, саламатсыздар. Эң сонун негизи ар бир убакыт өткөн сайын ушу тукумсуздук көйгөйү бизде Кыргызстанда өсүп келатат да. Ошондуктан ар бир үй бүлөгө бала жыттоо үчүн бир кандайдыр бир эгерде медицинанын мүмкүнчүлүктөрү болсо, албетте колдонуп калыңыздар демекчибиз да. Мына ушул себеп менен сиздер үчүн бүгүн биз маалыматтарды даярдап койдук. Андыктан биз менен болуңуздар. Жихангир мырза, кандайсыз? Жакшысызбы? Эң сонун. Клиникада кандай жаңылыктар болуп жатат? Hocam yeni son haberleri. En algaç ошол нерседен баштайлычы? Şimdi bizim en güzel haberimiz şimdiye kadar gebe kalan hastalarımızdan, çocuklardan, doğum yapan çocuklardan bir 15 tanesini bu 1 Haziran'da çocuk bayramı nedeniyle kliniğimizde toplayacağız ve onlarla ufak bir eğlence tertipleyeceğiz. Bu eğlencenin arkasında da yetimhaneye gidip oradaki kimsesiz çocukları ziyaret etmeyi planlıyoruz. Негизги эң жакшы биздин жаңылыктарыбыздын немеси 1-июнга караштуу бизде эко укмасы менен балалуу болгон балдар бизге келишет жана жетимдердин үйүнө барабыз, подарка беребиз, ошентип майрамдатабыз биздин балдарды. Evet. Diğer bir gelişmemizde bizim yılbaşında bir çekilişimiz vardı. Bir anneye, bir kadına ücretsiz tüp bebek yapacaktık. O hastamızı Nisan ayında tüp bebek yaptık ve gebe kaldı. Onu da buradan çok sevinçle duyuruyorum. Дагы бир жакшы жаңылыгыбыз бар. Биз жаңы жылга байланыштуу конкурс уюштурганбыз. Аякта эко процедурасынын акысыз конкурс кылганбыз. Ал пациенткабыз жакын арада баягы боюнда болду. Ошо аябай. Бул эң сонун жаңылыгында. Азыркы учурда абалы жакшы аябай. Эң акыркы жаңылыктарыбыз ошол болду. Демек ал азыр кош бойлуу экен да. Жакшы жаңылыктарды күтөбүз, Кудайым буйруса. Жаңы эле бул процедура жасалып, азыр жыйынтыгы чыкты да? Ооба, жыйынтыгы чыкты. Evet. Bir de inşallah 9 Haziran'da Celalabad'da kliniğimiz ekibi gidip orada konsültasyon yapacak, hasta bakacak. Анан 9 июнда биз Жалалабадка барабыз. Биздин врачтар пациентти көрүш үчүн ошол акыркы жаңылык болот. 9 июнь күнү эгерде кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, Жалалабадта клиниканын докторлору консультация өткөрөт. Konsultasyon yapacak. Ошол учурда дагы сөзсүз түрдө консультацияга барып, өзүңүздөрдүн көйгөйүңүздөрдү айтып билип алсаңыздар болот,
Эң сонун анан дагы негизи эле Бишкектен эмес, эгерде биздин региондордон айымдар ушул процедура жасагысы келсе, алар негизи кандай кылып байланыша алат клиника менен? Şu bölgelerde yaşayan hastalarımız nasıl bize gelebilecekler, ne yapmaları gerekiyor ilk defa? Evet. Şimdi öncelikle bir randevu almaları gerekiyor. Ben buradayken randevu alabilirler veyahut da ben burada değilken diğer doktor arkadaşlarından da randevu alabilirler. Bizler her türlü hazırlığı yapıyoruz. Onlar bana sunuyorlar veyahut da ben geldiğim zaman da hazırlıkları devam ettiriyorum. Ve hazırlıktan sonra 1-2 ay içerisinde eko prosedürüne başlıyoruz. Ama öncelikle randevu almaları gerekiyor. Siz ayıp ketpeniz be, başka regionda turgan ayalzatlar kantip bizge kele alışat. Birinciden klinika gelip жазылышы керек болот. Же болбосо телефондар бар, телефон аркылуу жазылышат. Мага приемго келсин. Приемго келгенден кийин же болбосо мен биякта болбой калсам Бишкек шаарында, менин ордума башка репродуктолог врачтар бар. Аларга келип консультация алса болот. Жана андан тышкары кандай жолдору кандай мен өзүм бардыгын түшүндүрүп берем. Анан дагы эң бир жакшы нерсе бул акысыз консультациялар дагы тууралуу айтып берсеңиздер. Ücretsiz randevu yapıyormuşsunuz. Onun hakkında bahseder misiniz? Böyle belli zamanlarda Instagram sayfamızdan ilan ederek ücretsiz muayeneler yapıyoruz. Mesela 8 Mart Kadınlar Günü'nde bunu yaptık. Belli günlerde, özel günlerde bunu yapmaya gayret ediyoruz. Негизги эле бул акысыз консультация боюнча Instagram баракчабыз бар. Ошол жакта аял заты карап турса болот, ошол жака чыгып турат. Кайсыл маалда биз акысыз консультация кылабыз. Биз мурункусунда 8 мартта кылдык. Мисалы үчүнчү. Evet, bunun için Instagramга катталып, ошол жактан карап турса болот. Демек, региондо жашаган айымдар, региондо жашаган үй бүлөлөр, эгерде сиздерге бул процедура кызык болгон болсо, анда негизи эле клиника өзү дагы региондорго чыгып консультация жасап турат, бирок ошого карабастан сиздер Instagramга жазып, ошол жактан катталып, эгерде келүүгө мүмкүнчүлүгүңөр болсо Бишкекке, анда келип бул жактан консультация алып кетсеңиздер болот. Же болбосо баягы клиника ар бир ай сайын негизи мындай региондорго каттап турат экенсиздер. Her ay mı bölgelere gidiyor musunuz? Her ay mutlaka bir region bölgeye, daha çok güney bölgesine gidiyoruz ama bazen Talas'a ve diğer yakın yerlerin Narın'a gidiyoruz. Karakola gidiyoruz. Негизги региондорго биз ар бир ай сайын барабыз. Ар бир ай сайын барганга пациенттер жазылып баягы келсе болот приемго. Эң сонун. Эми биз көптөн бери айтып жатабыз, ушу арузат көрсөтүүсүндө балалуу болууну самап, бирок кандайдыр бир себептер менен балалуу боло албай жүрсөңүздөр, анда Анкалаев клиникасы негизи бекер эко жасатканга мүмкүнчүлүк берип жатат деп. Мына ушул конкурс тууралуу негизи аябай көп суроолор келип түштү да, кантип катышсак болот, кандай кылганда биз бул процедураны жасай алабыз деп. Мына ушул тууралуу бир аз маалымат бере кетели. Негизги бул эко процедурасын сиз суроону кечирип суроону кайталап конкурс тууралуу маалымат бере кетели. Профессор өзү айта кетсин конкурс тууралуу. Şu yarışma hakkında söyler misiniz, bahseder misiniz? Tabii, şimdi şöyle bu eko gereksinimi duyan ve bizimle buraya müracaat eden hastalar arasında her ay bir kişiyi, o şartlara uygun olan bir kişiyi burada hem ekonun ne olduğunu anlatmak için, nasıl değerlendirdiğimizi anlatmak için burada beraber tartışacağız. Ve 6 ay sonunda, 6 ay boyunca her ay bir hastayı burada çıkartacağız ve tartışacağız. 6 ay sonunda buraya çıkmış eko prosedürünü yapmaya kabul eden hastalara bir tanesini kurayla çekeceğiz 6 ayın sonunda. Ve o bir kurayla çıkan hastaya da ücretsiz eko vereceğiz. Fakat diğer hastalara, buraya çıkma cesaretini gösteren diğer hastalara da mutlaka bir sürprizim olacak. Түшүнүктүү. Негизги бул конкурска кантип катыша алат? Конкурс негизи 6 ай ичинде, ар бир айдын ичинде бизде пациенттер тандалат. Кантип тандалат? Пациенттер бизге видео тартып жөнөтөт, анализдерин тартып жөнөтөт, профессор өзү карап, ар бир ай сайын бир пациенттен тандайт. Ошондо 6 ай өткөндөн кийин
кайсыл пациент утту, аны биз болсо кантип аныктайбыз, аны лотерея жолу менен, ошол менен ким утту, ошондо белгилүү болот. Бул деген декабрь айына барып калыш ыктымал. Demek 6 ayımdın arasına tandaldı. Arasına tandaldı. Evet, yani bu aslında şöyle söyleyeyim, o sürprizim açıklayayım, aslında bir sürpriz olacaktı ama buraya çıkan ama o kurada kazanamayan diğer hastalarımız, diğer kuraya kazanan hastalarımız ücretsiz olacak ama diğer bütün hastaları yarı ücretine yapacağım. İlaç hariç yarı ücretine yapacağım. Менин сюрпризим бар болчу. Ошол 6 айдын ичинде катышкан 6 пациенттин ичинен бир пациент бекер эко берилет. Калган 5 пациентке мен өзүм сюрпризим бар, аны айтпай турайын дегем. Азыр ушул жактан айтып коеюн. Ага мен өзүм акча тарабынан скидка кылып берем. Demek kalgan ayımdardагы, каалоочулардагы алар баягы жөн эле катышып калбастан аларга дагы бир жеңилдиктер берилет экен да. İndirim yapılacak. Evet, indirim yapılacak. Эң сонуна бирок биз баягы жаштарына да карабайбыз да, туурабы? Келип жаткан айымдардын критерийлери кандай болуш керек? Негизи эле эко жасаткан айымдын критерийлери барбы? Şu yarışmaya katılmak için kadınların yaş önemli mi? Kriterleri nasıl? Evet, tabii biz bunlara yardımcı olacağız için gebe kalmak için en müsait hastaları seçmeye çalışıyoruz. Yaşı 35 yaşının altında olmasını tercih ederiz. 37-38 olur. Yumurtasının iyi olması lazım. Eşinin sperm durumu fark etmez o kadar. Hani az olmamak kaydıyla, spermi olmamak kaydıyla hepsini kabul ediyorum geri kalan. Ama 35 yaşın altında olmasını tercih edeceğiz. Негизги аябай фарктар деле жок, бирок пациенттен эмнени каалайбыз, кандай чечебиз. 35-38 жашка чейин болуш керек болот. Анан спермограммага да карайбыз. Ошол анализдерди жөнөткөндөн кийин ошондо уже кандай пациент ошондо чечип уже тандап алабыз да. Негизи эле мындайча айтканда эко процедурасы тууралуу дагы бир маалыматтар бере кетели. Кошумча эко процедурасын жасатууда негизи эле жаш айырмачылыктар канчага чейин болуш керек? Ошону дагы бир айта кетели. Genel tüp bebek yaptıran hastanın yaşı nasıl, kaç olmalı? Yani şöyle, yaş önemli ama önemli olan yumurta sayısı. Yani en az bir 4-5 tane yumurta olursa başarımız artıyor. Yaşta 40-41'in altında olmasını tercih ediyoruz. 40 yaşından sonra gebe kalma oranları %10'dur. Dolayısıyla hani o şansı az olduğu için hastamızı bunu belirterek devam ediyoruz ama %10 olduğu için biraz tercih etmiyoruz 40 yaşın üzerindeki hastaları. Түшүнүктүү. Негизги эко процедурасыны кылдырам деген пациенттин кандай тандап алабыз? Бул резерв деп коет орусча айтканда. Канча яйц клеткасы эгерде резерви жакшы болсо, анда 40-тан 41 жашка чейин деле алып беребиз. Бирок негизги эле ошо 40 жашка чейин biz karayüzde patsientler şansı gövrük bulut. 40 yaşın üzerinde olan hastalarda eğer yumurtalık rezervi yoksa veya da stimülasyonda çok iyi büyümemiş, çünkü iyi büyüyebilir, büyümemişse o zaman donör oosit almalarını tavsiye ediyorum. Негизги эгерде пациенттин жашы 40-тан өйдө болсо, биз стимуляция жолу менен яйц клеткаларды алып алабыз, орусча айтканда. Эгерде ага багы биздин дары-дармектер жардам бербесе, biz ana donordu sunuştayız. Donor ыкмасы менен колдонуп боюнда боло алса болот. Биз көптөн бери эле ушул балалуу болуунун жолдору тууралуу айтып берип келебиз. Бирок Инстаграмда дагы канча-мынча суроолор түшүп калат да. Негизи көп эле айымдарыбыз болсо, ушундай эко мүмкүнчүлүктөр бар экенин дагы билишпейт экен да. Анан кийин эко процедуралары үчүн негизи эле канча убакыт талап кылынат айым үчүн? Çoğunlukla hastalarımız, Instagram'dan yazan hastalarımız bilmiyorlarmış. Ne zaman, kaç vakit gidecek tüp bebek yaptırmak için? Şimdi hastaların bir kere muayeneye gelmeleri gerekiyor. Muayeneye geldikten sonra testlerin vesaire yapılması, hazırlanması 1 ay. Sonraki ayda ekoyu yapabiliyoruz genellikle. Sonra ama ben hepsini birden transfer etmeyi sevmiyorum. Genellikle muzlatıp transfer ediyorum. O da 1-2 ay sonra oluyor. Yani 3-4 ay içerisinde ekoyu bitiriyoruz. Негизги эко процедурасы ayal zatının 3 ay 3 aylık убактысын талап кылат. Биринчи ай бул анализдерин кароо жана багыл организм даярдоо. Жана экинчи айга биз профессор өзү айткандай, мен эмбрионду тоңдурууну багыл тоңдуруп коюуну суранып, шансы көбүрөөк болот деп айтып атат. Анан 1 айдан кийин багыл салдырып алса болот. Ошол 3 ай талап кылат
Демек, мисалга алсак, иштеп жаткан айымдар, эгерде алар негизи ишинен деле мындай көп деле эс алуу албай деле бул процедураны жасай беришсе болобу? Şu çalışan bayanlar çalışabilir mi yani ve hem tüp bebek yaptırabilir mi ve o zaman da çalışabilir mi, işe gidip gelebilir mi? Evet. Yani sadece ultrason için gelip gidecekler. O da 3-5 günde bir, bazen 2 günde bir. Fakat işlem yapıldığı gün, yumurta toplandığı gün uyutulacağı için o gün işe gitmelerini istemiyoruz. Bir de transfer yapıldıktan sonra 5-6 gün işe gitmelerini istemiyoruz. Негизги эко процедурасын кылдырам деген аял заты. Ооба иштей берсе болот. Жөн гана бир жол 5 күндө бир жол келет, ар бир УЗИге келип кетип турат. Жана операция болор күнү гана жумуштан суранышы керек болот. Анткени процедура болуп жатпайбы. Анан багы эмбрионду жатынга которуу күнүндө дагы багы которуу күнүндө жана которуу болгондон кийин 5 күн 5 күн үйдө жатышы керек болот да. 5 күн. Эс алышы керек болот. Ошол эле талап кылынат пациенттен. 5 күн эч жакка чыкпай, жумуштардын баардыгын коюп коюш керек дагы. Анан кийин жөн горизонталдуу абалда жатыш керекпи? Yani hiçbir şey yapmadan yatmalı mı İş sadece? yapmadan, evet. Yani sırt üstü yatması şart değil. Televizyon seyredebilir, oturabilir ama çok hareket etmesini istemiyoruz. Телевизор көрүп, аябай горизонталдуу жатууну делеп талап кылынбайт. Оор жумуш кылбасын, үйдө эле болушун суранабыз. Мына мен азыр бир канча баягы келип аткан суроолорго жооп алып бердим да. Бул деген эң бар көп сурагандарда канча ай болот, канча убакытты талап кылат, анан кийин канча жумуштан кол бошобой калсачы деген сыяктуу бир суроолор болгондо да. Анан бизде азыр эң бир мындайча айтканда сонун коногубуз отурат. Бул Алтынай айым. Бир нече айымдар бизге ушундай кат жазышып, Анколайф клиникасына кат жолдошуп, анан кийин Алтынай алардын арасынан тандалып алыныптыр. Кудайым буйруса биринчи биздин конкурсантыбыз деп коелу, катышуучубуз. Алтынай, эми сиз менен бир аз тааныша кетсек, сизди көрүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Биздин студиябызга кош келиптирсиз. Анан Алтынай, негизи бул көйгөй албетте бир жер айтып өткөндөй көптөгөн биздеги көптөгөн айымдардын бир көйгөйү да, балалуу болуу деген көйгөйү бар. Анан бул дагы жылдан жылга мындай көйгөй өрчүп баратат да. Анан эми келиң сиз менен дагы таанышалы. Бул көйгөй сизде канча убакыттан бери бар? Негизи эле турмушта канча жыл болдуңуз? Канча жылсыз негизи? Мен турмушка чыкканыма уже 12 жыл болот. 12 жыл болуп калды, Общий 11 жыл получается, бул 11 жыл. 11 жыл. 11 жыл болот. Айтыңыз, эч бир уялбай эле айта бериңиз. 11 жыл болот. Кандай оюңузда кандай болсо айта бериңиз. 2012 турмушка чыккам, 11 жылдан бери ошо балалуу болуп иштеп жүргөнбүз. Анколайфты мен Инстаграмдан көрүп көптөн бери эле карап жүргөндүм. Ушул конкурсту жарыялап жатыр дегенден кийин эле видеомду сразу жөнөттүм. Может, эми ушулардын арасынан мен да болуп калсам, может, бесплатно эко болуп калса, биз дагы ошо бала жытын жыттап эл катары жашасак деген ойдо ошо конкурска катышып, эмени уккандан кийин результатын уккандан аябай кубандым. Сразу эле макул болдум. Макул чыгайын дедим, эфирге чыгыш керек, барыш керек деди. Барына макул болуп келдим. Эми буюрса декабрь айында бардык жыйынтыгы билинет экен, ага чейин дагы күтөбүз. Может болуп калаттыр. Эң сонун сөзсүз түрдө ишениш керек, Анан биз дагы билесизби, Алтынай, эмне үчүн эфирге чакырып, эфирге сиз айтып бериңиз деп атабыз. Негизи эле ушундай көйгөйлөрдү болгондон кийин айымдар өздөрү ачык айкын айтып, бул көйгөй жашырбай айтышса, анда бул көйгөй бизди чечүүгө дагы биз көптөгөн аракеттерди жасайбыз да. Ошондуктан мынакей азыр деген Алтынай айым 11 жылдан бери бала жытына зар болуп турган экенсиз. Кудайым буйруса баардыгы жакшы болот. Кудайым буйруса аракет жасайбыз баарыбыз эле, биз өзүбүз тараптан дегенде көрсөтүү Анколайф клиникасы өз тараптан дегендей. Анан сизге кандай диагноз коюлду? Мен 11 жылдан бери көп жерге эле көрүндүм. Кыргызстанда көрүнүп көрдүм, Москвага барып көрүнүп көрдүм. Толук диагноз коюшкан эмес. Бүт жери жакшы дешет. Гормондорун жакшы. Бир эле ошо койгону пролактин деген гормон болот экен. Ошо повышен болсо болбой калышы мүмкүн экен, көбөйүп кетсе. Андан башка мындай өтө деле орчундуу мындай эме койгон эмес да, мага көйгөй жок деп айтылганы. Ооба, чындыгын айтканда,
бизди көрүп жаткан ушул темага кызыктар болгон айымдардын арасында деле көп эле бар экен. Ушундай көйгөй жок, бирок балалуу боло албай жатабыз дегендейчи. Мына бул болсо дагы бул нерсени дагы бир эко жолу менен чечкенге болот деп айтып кетмекчимин да. Андыктан биз азыр бир аз тындыгуудан кийин кайрадан сиздер менен жолугушабыз. Бул теманы улантмакчыбыз. Биз менен болуңуздар. Бала тили бал, ал эми баланын жети, бул 5-тин жети. Ар бир биздин келинчектерибизге кичинекей бөбөктөрү бар биздин айымдар үчүн бүгүн эң кызыктуу кулагына күмүш сырга болмокчу. Биздин Арузат телеберүүсүндө экранга жакын келиңиздер демекчимин. Анткени бардыгыбызга белгилүү болгондой, биз баланы күнүмдүк турмушта кандай көтөрөбүз, аны кантип эмизебиз, балага кандай кам көрүш керек. Ошол тууралуу айтып бермекчимин. Анда экрандан алыстабаңыздар. Эң алгач эле биз баланы жаткан жеринен жөнөкөй эле жаткызып, анан каалаган учурда үзүп жулкуп эле минтип алып берген дагы болбойт. Анткени андай учурда биз баланын мээсине кандайдыр бир бизге билинбегенден доо кетирип алышыбыз мүмкүн. Андыктан баланы ушинтип жаткызып койгондон кийин акырын гана биринчи оң тарап менен ала турган болсок оң кол менен, сол тарап менен ала турган болсок сол кол менен акырын көтөрүп, андан кийин гана өзүбүздүн боорубузга кысып алышыбыз керек. Бул биринчиси. Экинчиси, баланы сиз үйдө жөн эле көтөрүп, же болбосо аны ыргытып, секиртип ойнотушуңуз мүмкүн, бирок күнүмдүк балага керектүү массажды жасоону дагы унутпаңыз. Ал үчүн сиз сөзсүз түрдө эле массаж жасаган мастер болушуңуз керек эмес. Сиз жөн эле ал массажды биздин баракчалардан дагы көрүп үйрөнсөңүздөр болот. Азыр мен сиздер үчүн сонун массаждын түрүн көрсөтүп берем. Эң негизгиси, балага массаж жасоо эмне үчүн керек? Сиздин балаңызга массаж сөзсүз түрдө керек. Анткени баланы сезимтал кылып, баланын өөрчүүсүнө, баланын чоңоюусуна дагы өтө сонун таасирин тийгизет. Анда эмесе мен сиздерге азыр көрсөтүп берейин. Эң биринчи, баланын колуна массаж жасашыбыз керек. Акырын баланын колуна алабыз дагы. Мен азыр сиздерге кийим менен көрсөтүп берип атам. Сиздер кааласаңыздар колуңуздун температурасын жылуураак кылып туруп, андан кийин сөзсүз түрдө балаңызды чечинтип алып жасасаңыз болот. Акырын баланын колуна алабыз дагы. Баланын колун жөн эле акырын эле басабыз. Биз баланын колун минтип басуу менен баланын сезгичтигин, баланын колундагы булчуңдарын иштетебиз. Биз балага мындай массаж жасаганда бала сөзсүз түрдө сезгич болуп, сергек болот. Анан экинчи колуна өтөбүз. Сиз бул массажды күнүгө бир 10 мүнөттүн ичинде эле өзүңүздүн чөпөңүзгө жасап койсоңуз болот. Аны менен катар бала 3-4-5 айдан өтмөйүнчө сиз ал баланын ичине эч кандай массаж жасооңуз кереги жок. Сиз балаңыз кичинекей боло турган болсо акырын эле колуңуз менен басып, бул ыкма сиздин балаңыздын ичине желтирип калганда дагы өтө сонун жардам берет. Андан кийин баланын бут тарабына өтөбүз. Бут тарабына өткөндө дагы баягы колго кылган массажды эле биз кайра бутуна кылабыз. Бул дагы баланын өөрчүүсүнө, сезүү тоюусуна өтө жакшы жардам берет. Андан кийин баланын таманына массаж жасоо бул өтө керектүү. Азыр мен сиздерге көрсөтүп берем. Кичинекей баланын таманына сөзсүз түрдө күнүгө бир 5 мүнөт 10 мүнөт убактыңызды бөлүп, сөзсүз түрдө массаж жасашыңыз керек. Мындай таманды алгандан кийин сиз үйдө күнүмдүк эле колдонуп жүргөн зейтун майын алсаңыз болот. Анткени ал балага эч кандай терисине аллергияны жаратпайт. Аны менен катар бардык дененин түрлөрүнө кете берет. Биз баланын таманын алгандан кийин акырын
саат жебесинде биринчи оң тарапка айландырып, наминтип массаж жасайбыз. Кайра эле ушул саатты артка айландырып жасайбыз. Анан кийин биздин наристебиздин ар бир бармагын бирден тартып, назик, акырын тартып, анан сөзсүз түрдө сылашыбыз керек. Мындай учурда бала наристе өтө сезгич болгондуктан өсүүсүнө, өрчүүсүнө аябай жакшы таасирин тийгизет. Андан кийин кайра экинчи бутты алабыз. Экинчи бутка дагы биринчи бутка жасагандай эле дал ушундай массажды жасайбыз. Сааттын оң тегерекчеси менен кайра сол тегерекчеси менен айландырып. Кайра ар бир буттарына. Эң негизгиси баланын денеси сезгич болгондуктан сиздин колуңуздун температурасы дал ушул баланыкындай жылуу болушу керек. Биз оң тарабына жасап бүткөндөн кийин кайра баланы акырын көтөрүп көмкөрүстөн жеткизабыз дагы арткы тарабына жасайбыз. Арткы тарабына жасаганда биз балага сөзсүз түрдө кандайдыр бир колубуздун болгон ыгы менен ага күчү менен салып жасабастан биз баланы акырын жаткызып алып, көкүрөгүнөн кармап, жөнөкөй эле балаңызды мынтип сылагандагы сиздин ал балаңыз үчүн массаж болуп эсептелинет. Жөнөкөй эле сылайбыз. Андан кийин негизи бизде жакшы балдардын менин баламдын денеси жабышып калыптыр, аркасы жабышып калыптыр, далысы жабышып калыптыр деген сөздөр бар. Ошол денеси далысы жабышпаш үчүн дагы сонун бир массаж бар. Аны акырын эле колубуз менен айландырабыз. Бул дагы сааттын жебесинде айланат. Бел жагына, жамбаш жагына алып келбейбиз, жөн гана далысына. Жамбаштан белден өйдө тарабына жасайбыз. Акырын жасап, буну дагы саат түрүндө айландырабыз. Колуңуздун болгон ыгы менен, күчү менен эмес, акырын назик жасашыбыз керек. Кайрадан сылайбыз. Ушунтип эле биз аркы буттарын дагы сылашыбыз керек. Андан кийин биз баланы кайра колубузга кармап, жөнөкөй эле, мисалы үчүн эгерде балаңыз сиздики 5 айдан, 6 айдан ашып кала турган болсо, сөзсүз түрдө мындай көнүгүүлөрдү дагы кошумча катары кошуп койсоңуз болот. Баланын эки колун акырын кармайбыз дагы, болгон күчүбүз менен эмес, акырын ыгыбыз менен. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 деп алып келебиз. Анан дагы баланы кызыктырыш үчүн, баланын дагы ой жүгүртүүсүн өрчүштүрүш үчүн сөзсүз түрдө 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Анан менен катар буту менен дагы дал ошондой эле массажда жасасак болот. Буту менен жасаганда сиз баланы кааласаңыз өзүңүзгө ыңгайлуу болгон оң тарабыңызга, сол тарабыңызга дагы жаткызып алсаңыз болот. Акырын эки бутун катар көтөрөбүз биринчисин. Бул көнүгүү сиздин балаңыздын ичине жел туруп калганда дагы өтө сонун таасирин берет. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Мына ушинтип ар бир айым көнүгүү өзүнүн баласына 10 мүнөттүк убактысын бөлүп тура турган болсо, сиздин балаңыз сөзсүз түрдө сергек жана куунак болот. Эң негизгиси айымдар массаж жасоодо сиздин настроенияңыз, мындайча айтканда маанайыңыз сөзсүз түрдө көтөрүңкү болушу керек. Ар бир бала дени сак өссүн. Жаңы жашоонун башталышы. Бактылуу балалык. Алгачкы достошуу. Сүйүү, үй бүлө куруу. Бийиктиктерди багындыруу. Алдыга гана умтулуу. Арузат. Биз эфирдебиз. Бүгүн биз балалуу болууну самап жүргөн үй бүлөлөр үчүн эко процедурасы тууралуу маалымат берип жатабыз. Бизде конокто Алтынай айым онкология клиникасынын баягы бекер эко деген жакшы азыр конкурсу жүрүп жатат. Ошол конкурстун катышуучусу. Жакын аралыкта Кудайым буйруса, Алтынай, мүмкүн эмдиги жылы биз сиздин балаңыз менен бул студиядан көрүшүп калышыбыз мүмкүн, Кудайым буйруса деп туралы, бардыгына буйруса деп туралы. Негизи онкология клиникасында бир жакшы жаңылыгы бар экен. Жакында эле жаңы жылда болуп өткөн конкурста дагы бир айым жеңип алып,
негизи ал дагы бир эко жасатып азыр болсо Кудайым буйрса кош бойлуу болуп турган кез экен. Эң сонун айым, Алтынай айым, негизи буга чейин кандайдыр бир клиникаларга барганда сиздерди бир жакка бир мындай нерсе жасагыла деген бир сунуштар түштү беле докторлордон? Балалуу болуу үчүн бир кандайдыр ыкмалар сунушталды беле? Жок, биз буга чейин Кыргызстанда, ошо Россияда көрүнүп көргөнүбүздө бизге аябай деле мындай өтө татаал эме коюлган эмес, диагноз мындай кылгыла, андай кылгыла деп айтылган деле эмес. Бардык анализиңер жакшы, күткүлө болуш керек деген эле ответтер болгон. Көп эле эмеде дарылашкан, ар кандай эме дары дармектер менен дарылады, бирок результат болгон жок. Андан башка мындай эме эко кылгыла, башка кылгыла деп айткан эмес. Мен өзүм эле ошо Инстаграмдан көрүп, ушундай жасатып көрсөм окшойт, уже 11 жол болуп кетти деп анан ошол. Негизи Алтынай азаматсыз. Дагы эле көрдүңүздөрбү, баягы докторлор ооба кээ учурларда айтышат да, мындай психологиялык жактан өзүңүздү мындай бош коюңуз, ошондо боюңузда болот, ошондо боюңузга бүтөт деп айтып коюшат да. Бирок ошол нерсени дагы кийинки убакытка калтырбай, эгерде ушундай мүмкүнчүлүк болуп турса, ошол мүмкүнчүлүктү колдонуп калыш керек да. Анан азыр деген сиз азыр Кудайым буйруса эко процедурасын жасап калышыңыз ыктымал албетте. Бирок үй бүлөңүз мындай кандай макулдугун бердиби? Же коркуп турушабы? Анткени бизде көбүнчө баягы бул процедураны билбегенден кийин кандай бир коркуулар болушу мүмкүн. Жок, бизде андай деле болгон жок. Биз айтканыбызда баары эле мындай положительный карап эле эме кылышты. Мындай эч кимибизде коркуу деле сезим болгон жок да. Ата энем деле, кайын журтум деле бардыгы тең эле макул, кылсаңар кылып көргүлө, барсаңар барып көргүлө, бүт нерсеге катышкыла деп ушундай андай деле эме болгон жок. Алтынай, мен сизди мындай колдогум келип турат да. Сиз азаматсыз. Сиз азаматсыз болгон негизи ушундай көйгөй болгондо ачык айкын айтып келгениңиз үчүн бул да сиздин эрдигиңиз деп эсептейм. Башкалар үчүн дагы бул кандайдыр бир деңгээлде бул көйгөйдү чечүүнүн бир жолу да. Эң сонун сизге чоң рахмат. Анан профессор сизге кайрылып кетет элем, Жихангир мырза. Негизи эгерде ушундай көйгөй жок, баардыгы тең жакшы, анализдери таза деген учурда, ушул учурда дагы эко процедурасын сунуштаса болобу? Эгер хастанын, тешкиси olmasa, her şey iyi olursa ne yapmaları gerekiyor hastalar? Evet, şimdi şöyle, hastalarımızda genellikle 5 yıl geçtikten sonra sebep her şey normal dahi olsa, hiçbir sebebi dahi olmazsa biz eko öneriyoruz. Çünkü 5 yıla kadar kendi kendine spontan olmaması artık ondan sonra diğer metotlarda veyahut da kendi kendine olması pek mümkün değil. Sen söyle. Biz деген эгерде үй бүлөдө 5 жылдан бери боюнда бүтпөсө аял заттан, демек андан кийин уже эко же башка ыкмалар менен боюнда бүтүрүшүн байгыл чакырабыз. Алтынay yanında ve eşinde hiçbir problem yok. Bütün tahliller, analizler yaşlı. Fakat buna rağmen olmadığı için biz mutlaka buna eko yapıp yardımcı olmak zorundayız. Алтынайдын байгыл диагнозуна келсек, диагнозу бардыгы таза. Байгыл бул негизи ушундай пациенттер болот, бардыгы таза болгон пациенттер, бирок кандайдыр бир маселелер боюнча, организмдер боюнча балалуу болушпайт да. Биз мындай пациенттерге эко процедурасын сунуштайбыз. Biz biliyoruz ki hastalarımızın, çocuk sahibi olamayan hastalarımızın %15'inde zaten bir problem yok ama onlara destek vermek zorundayız. Негизги эле %15%, 10% үй бүлөлөрдө мындай нерсе бар. Мындай нерсе болорун биз билебиз, жана бизге кайрылышууну суранабыз, жардам бергенге аракет кылабыз. Мисалы, азыр Алтынай, демек эң алгач бул текшерүүдөн өтөт, эң алгач такши. Алтынай ilk ne yapacak yani? Алтынay'ın şimdi bize gelecek, önce bir uzun yapılacak. Oysa klinikte bazı başka analizler var. Onları da yaptırdıktan sonra tedaviye başlayacağız ama tabii öncelikle bir uzuyla bakmamız gerekecek. Негизги Алтынай биринчи мага келет консультация, УЗИден көрөм, жана керектелген анализдер болсо, ошолорду тапшырып келишин суранам. Жана ошондо анализин көргөндөн кийин уже кийинки кадамдарыбыз белгилүү болот. Kendisine yardımcı olabileceğimizi düşünüyorum. Жардам бере алабызды, жакшы жардам беребиз деп ойлонуп жатам.
gebe kalabileceğini tahmin ediyorum. Боюнда болот деген багыл шансы абдан көп. Шанстар тууралуу дагы айта кете турган болсок, албетте азыркы учурда мисалы эко дүйнөсүндө деп коелу да, мисалы кандай болот, 50-ге 50 кандай бир негизи түп бебек яптырacak, yani yaptırabilecek hastaların şansı nasıl olmalı genel olarak? Yani şimdi şöyle, eğer bir hastanın şansı %20'nin altındaysa şansı az demektir. Ama %20'nin üzerine çıkıyorsa şansı yüksektir. Biz hastalara 70%'e kadar şansı arttırabiliyoruz. Özellikle bazen embriyoları muzlatıp öyle transfer edersek şansı artıyor. Ve özellikle yumurtası kup, sperm iyi, her şey yoluna giden ve iyi embriyo ettiğimiz hastaları 2 veya 3 embriyo transfer edersek 70%'e kadar şansımız oluyor. Негизги эко процедурасында шанстар ар бир адамдын, аял заттын организмине байланыштуу болот. Эгерде негизги эмбрионду тоңдуруу ыкмасын колдонсо, шансы көбөйөт пациенттин. Шансы көбөйөт жана tekrar son %70'e kadar çıkabiliyor. 2-3 embriyo verirsek, yaşlı embriyo. Эгерде 3 эмбрионду жатымга салсак, 70%га шансы көбөйөт. Ama hiçbir eko prosedüründe dünyada hiçbir zaman 70%'in üzerinde şans verilmez. %100 faiz kesinlikle yoktur. %100 garanti kesinlikle yoktur. Дүйнө жүзү боюнча эгерде 70% шанс бере турган болсо, бул гарантия эмес. Боюнда бүтүү гарантиясы эмес, жөн эле шанс беребиз пациентке. %100 garanti yok. %100 гарантия жок. 100% деген гарантия, 100% деген кепилдик эч жерде жок экен. Бирок шанс бар. Ошол шансты колдонуп калуу керек да. Evet. Негизи клиникага биз баягы көйгөй жөнүндө айтып кетпедикпи? Аял клиникага кайрылган аялдар, ошо эко процедурасын жасайм деген аялдардын эң көп жолуктурган, вот эң көп жолуктурган көйгөйү кайсыл көйгөй менен келишет? Эң çok bize gelen hastalarımız hangi teşhisle geliyorlar? Hastalarımızın 1/3 sperm problemiyle geliyor. 1/3 ve kadınların da 1/3 tüplerde tıkanıklıkla geliyorlar. Бизге кайрылган пациенттердин көбүнчөсү бул багыл жолдошунун спермограммасы начар болгондуктан кайрылышат жана энелик түтүкчөлөрү жабык болгондор көбүнчө кайрылышат биздин клиникага. 1/5 hastamızda ileri yaşta gebe kalamamaktan dolayı geliyor. Yani 35 yaşına geçiyor ve artık gebe kalamadıkları için geliyorlar. Жана 35 жаштан ашкан аял заттар кайрылышат. Анткени баягы резерв азайып калгандыктан бизге кайрылышат. Керек болсо көйгөй бул жалаң гана айымдарда эмес, бул эркектерде да эркектик фактор болушу мүмкүн да, туурабы? Ошондуктан түп бебекле sadece bayanın yüzündenби? Yok. 1/3 hastamız erkek faktöründen dolayı kaynaklanıyor. 10 erkekten 1 veya ikisi de sperm hiç yok. Azo diyoruz biz ona. O şekilde. Ama bütün çiftlerin 1/3 erkek faktöründen kaynaklanıyor. 3 пациенттин бириси негизги спермограммадан кайрылышат. Кээ бир пациенттерде азоспермия деп коебуз, медициналык менен да уруктук жок болот. Ошондуктан да кайрылышат. Демек көрдүңүздөрбү, негизи эле бул тукумсуздук деген көйгөй жалаң гана айымдардын же аялдардын фактору эмес, эркек тараптан дагы кандайдыр бир көйгөйлүү болушу мүмкүн. Андыктан сөзсүз түрдө клиникага кайрылып, бул көйгөйлөрүңүздү чечип алышыңыздар керек. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна жетип калды. Эгерде Арузатты каалаган жерде, каалаган жайда көргүңүз келсе, анда Арузат Чекет ТВ деп биздин YouTube баракчабыздан, TikTok'тон жана Instagram'дан көрсөңүз болот. Биз сиздер менен коштошпойбуз, кайрадан экран аркылуу амандашканча. Мен бүгүнкү көрсөтүүдө эң алгач Алтынай айымга абдан чоң ыраазычылык билдиргим келип жатат. Мен сизди абдан колдойм. Сиздин келип бергениңиз бул биз үчүн абдан чоң жаңылык. Сизге чоң рахмат. Мен Кудайым буйруса колдоп, дайыма сизди жакын арада ушу өзүңүздүн ушундай бир кыялыңызга жетишиңизге тилектешмин. Сиздерге дагы чоң рахмат келип бергениңиздер үчүн. Кудайым буйруса, бала жытына зар болуп жүргөн ар бир үй бүлөдө баланын күлкү жаңырып турсун. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.